Hazret Mufti Taqi Usmani тууралуу айтып бериңизчи. Алла разы болсун. Эми көпчүлүк деле билбесе керек, ол киши менен анча-мынча сураган киши билсе керек. Азыр бүгүнкү күндө алхамдулилля ааламда чоң аалымдардын, алламалардын катарында Пакистанда ошол Муфти Тaqi Усмани деген бар. Муфти аты Тaqi, шейх Taqi Усмани деп. Ошо киши алхамдулилля эми сапарда да бирге болдук, сабагында да болдук, китептерин да окуйбуз. Бул кишинин машаалла бүгүнкү күнү бир 80ге жакын болуп калды өмүрүчү. Ошондо да 70тен өткөн, ошо 70-80-дин ортосунда. Бүгүнкү күндө мына бүткүл дүйнө боюнча ислам банк, ислам мамилеси, соода сатык боюнча эми ошол дүйнөдө бир 3 болсо ошонун бирөөсү болсо керек да. Ушундай чоң машаалла мээнет кылган аалымдын бири. Бир жолу өзүнөн уктум мен, өзүнөн укканды бир окуясын айтып берейин. 16 жашында дейт. Ошол Ахли Кур'ан деген бир фирка чыккан. Фитна. Ахли Кур'ан. Караниттер. Караниттер дегени Ахли Кур'ан деп коет, аларды бизге Кур'ан гана жетиштүү, хадистин кереги жок, фикhtын кереги жок деп четке кагышат да. Булар адашкандар. Кур'анда Алла Таала айткан, мынакей Кур'анда бар нерсени ачык баян кылганбыз, туура ачык баян кылганбыз деп, бирок Кур'анда айтып атпайбы, пайгамбарыбыздын бергенин алгыла деп. Ал жерге көз жетпей калган да булар. Пайгамбарыбыз эмнеден берсе, "Вама атакум расулу фахудуху, вама нахакум анху фантаху." Эмне нерсени пайгамбар берсе аны алгыла, эмнеден тыйса тыйылгыла деп. Ага эми адашкандар ар доордо заманда болуп келген. Кыскасы айтканда, ошолордун китеби чыгат экен. Ошодан бир канча бир 50 жыл мурдагы окуя да. Анан ошол китепке атасы Пакистанда муфти азам болгон. Өтө чоң алым болгон, муфти Шафи деп. Мына Маарифул Кур'ан деген тафсирди жазган, ошонун баягы китептерин окуп берип жүрбөйбүзбү? Анан ошо атасы айтыптыр, балам дептир, мынаны китепти оку дагы ушуга далил менен кайтаруу жаз дептир да. Раддия деп коет бизде. Жооп жаз деген кайтаруу. Эми медресени жакын бүткөнбүз дейт. Арабча, фарсча, күчө туткан доорубуз дейт. Хак деген акыйкатты орнотуш керек, батылдын баарын жок кылыш керек деген девиздебиз дейт. Китепти жаздым дейт, эми окумуш элем, өзүмө окумуш болду дейт да. Атамдын убактысы жок эле дейт. Өзүнүн атасынын убактысы жок. Үйүнөн мечитке келгенге ушул убакыт бар экен да, жөө басып келет экен да. Үйүн да көргөм, мечитти да көргөм. Аралыгында канча десем бир 100 метр дейди аралыкчы. Ошол эле убакыт бар экен да. Бүткөндөн кийин күн сайын кечинде атасы үйүнөн чыгат. Бул да чыгат да жазган окуп бериш керек да. Мечитке киргенге чейин окуп берет экен. Башка убакыт жок да. Мечитке кирди, эми болду. Зикир, намаз, дуа болуп кетет да. Мечиттен чыккандан кийин үйүнө жеткенге чейин окуп берет экен, болду. Үйүнө ал апасы менен кирип, булар башка бөлмөдө да. Түшүндүңүзбү? Башка убакыт жок. Мына бизде эмес, апке кымызды бер жака. Деп отура берип, Жок. Аллаху акбар. Ушинтип бардыгын ушундай өткөрүп бердим дейт. Өткөрүп бергенден кийин анан күндөрдүн биринде балам дептир. Китебиңди уктум дептир. Эми китебиң эгерде жазылганы боюнчачы бирөө мактасын, укмуш дей турган болсо ошого жарайт дептир. Ошого жарайт. Бирок биринчи башынан мен сага эскертейин дептир. Сен башында эле бисмилла дегениңде ошол караниттерди өзүңө душман кылыпсың дагы. Эми чык согушка деп атыпсың да. Дегилер талкалапчы. Сенин китеп жазганда ушундай жаз дептир. Ага боорукерлигиң, райымдуулугуң ашып турганы сезсин тиги. Өзүнүн катасын ынанып, ушул жерде кемчилик кеткен экен деп, тоба кылып туура жолго келе тургандай кылып жазгын дептир. Аны талкалап, дозокко киргизип, нары жак до конца эме кылдыр. Караңыз. Демек мына китеп жазгандарга дагы баарына эле бизге ушундай чоң жолдом экен да. Эгерде бир адам туура эмес кылса, китеп жазса же туура эмес сүйлөсө, аны ушундай бир уялтып кое турган, өзүнүн ката кемчилдигин мойнуна алып, тоба кылып туура жолго келе тургандай кылып мамиле кылып жазыш керек экен да, кыскасы. Бул бир. Экинчиси сурап туруп атасы баласынан,
Сен ушу айтканын ар бирин далилдеп бере аласыңбы дептир. Мындай балам дептир, экинчи сага насаатым китеп жазганыңда ар бир сүйлөмдү сотто өткөрүп аткандай кылып жазгын дептир. Сотко барганда сен өзүңдүкүн далилдейсиң го. Ошондой деңгээлде дедим. Ошондо ана кисен себептери мына жерде ар бирин сен неме кыла албайсың дептир. Кыскасы айтканда, машалла, бул кишинин ушундай өзүнөн окуя. Дагы бир жерде барып калдык да. Экинчи бир окуясын айтып берейин, анан кийин суроолорго өтөйүн. Экинчи окуя мындай болду. Бул киши Кур'ан-ы Каримдин бир аятын баян кылды. Аябай көп аалымдар бар эле. Анан аятты ошол жерде баян кылып мындай деди. Хатм Бухари деп коет, Бухари шариф бүтүп аткан учур болчу. Автабад деген бир жерде болчу. Чоң шаарда. Келип анан Кур'анда Алла Таала Муса пайгамбар жана Харун пайгамбар экөөнө буйрук берген. Ва кула лаху каулан лайина лааллаху ятадаккару ау яхша деген аят бар да. Эй Муса пайгамбар, Харун пайгамбар, эки пайгамбарды Фираунга жиберип атат Алла Таала. Фираун өзүн Кудай деп жар салган да. Өзүн Кудаймын депчи. Ошого айтып атат, баргыла дагы экөөң ага жумшак сөз сүйлөгүлө дейт. Лаалла деген араб тилдеги сөз мүмкүн деген сөз да. Мүмкүн ал насаат кабыл алып калар дейт. Же коркуп жаман иштеринен кайтаар деген максатта. Эми бул жерде суроо туулат да. Фираун Алланын илиминде ал кафир. Ал иман келтирбейт, ал насаат кабыл албайт. Эмне үчүн Алла Таала мүмкүн деп айтып атат? Суроо түшүндүңүздөрбү? Алла Таала Фираунга Муса пайгамбар менен Харун пайгамбарды жиберип атат, экөөңөр баргыла, жумшак сүйлөгүлө, мүмкүн насаат кабыл алар деп. Эми Алла билет, ал кабыл албайт. Алланын илиминде ал кафир, имансыз өлөт, сууга чөгүп өлөт ошо бойдон. Кыямат күнгө чейин анын денесин сактап коет Алла Таала, кийинкилер муундарга үлгү болсун деп. Бу дүйнөдө эле тозок, жер албаган, кабыл кылбаган. Кыскасы айтканда, ошого жумшак айткыла, мүмкүн кабыл алар деп атат да. А бирок Алланын илиминде бул кабыл алуусу мүмкүн эмес, түшүнүктүүбү? Эмне үчүн ушу лаалла деген сөздү иштетти деп айтып атпайбы? Мүмкүн дегенде. Ушуга өзү жооп берип айтат, мындай дейт. Алла Таала пайгамбарларды тарбия кылганда үмүтсүздүккө тарбия кылбайт да дейт. Түшүнүктүүбү? Себеп бул пайгамбарлар экөө тең даават бере тургандар, ушулар үмүтсүз болбош керек. Ошон үчүн Алла Таала айтты, буларды карап туруп, баргыла, жумшак сүйлөгүлө, мүмкүн кабыл алар. Даи, даават кылган дааватчы үмүтсүз болбош керек экен да эч кимден. Кандай гана жаман болуп кетпесин. Азыр бүгүнкү күндө мына теңирис деген. Бут параст, башка үмүт менен Кудай кааласа иманга келер, Алланы таанып калар, ла илаха иллаллахны айтар деген. Мынандай үмүт менен депчи. Кыскасы айтканда, бул кишинин иншалла окуялары өтө эле көп. Азыр сиздерге кыска ушул экөө эсимде келгенден айтып койдум да.